Саламатсыңар балдар. Кандайсыңар балдар? Ден соолуңар жакшыбы? Ата-энеңер, бир туугандарыңар жана досторуңар менен тынч аман жүрөсүңөрбү? Анда эмесе балдар, билим кенчи китеп, тарбия кенчи мектеп демекчи, силерди быйылкы жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайм. Балдар, быйылкы окуу жылыбыз ийгиликтердин, тынчылыктын, ден соолуктун жылы болсун. Ар бир үйдө балдардын, силердин күлкүңөр жаңырсын. Балдар, силер мектепти, агай эжекелериңерди, классташтарыңарды сагындыңарбы? Биз да силерди сагындык балдар. Жана силерди жакшы көрөбүз. Силер жайкы каникулду жакшы өткөрүпсүңөр. Эмесе балдар, жаңы дем күч менен окуу жылын баштайлы. Сентябрдын коңгуроосу адатынча кагылды. Класстарда балдар окуп, мектеп кайра жаңырды демекчи. Балдар, оору сыркоолор бат эле жок болуп, баштагыдай жай турмуш батыраак орносун балдар, деп бүгүнкү сабагыбызды баштамакчымын. Мен силерге бул быйылкы окуу жылында ийгиликтерди, ден соолукту каалайм. Жана ошондой эле балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен жана темасы менен тааныштырып кетейин. Бүгүнкү сабагыбызда биз өзүбүздүн улуу адамдар менен, жакын досторубуз менен саламдашуу адеби боюнча сүйлөшөбүз. Кантип саламдашабыз? Кайсыл сөздөрдү, кыргызча кайсыл сөздөрдү колдонобуз? Кантип айлык алабыз? Ушул теманын алдында маек жүргүзөбүз. Сабагыбызда кыргыз тилинде кеп байлыгыбызды өстүрүп, жаңы сөздөр менен байытабыз. Улуу адамдарга, дос, бир туугандарыбызды сыйлоого, салам айтып алар менен айлык алууга, ынтымактуу болууга тарбияланабыз. Жана ошондой эле сабагыбыздын грамматикалык бөлүгүндө уңгу жана мүчө жөнүндө кеп кылабыз. Муну биз билебиз балдар. Уңгу жана мүчө деген эмне? Аны билебиз. Мурунку жогорку 3-2 класстарда өтүлгөн темаларыбызды бышыктап кайталайбыз. Сөздөрдөн уңгу жана мүчөнү табууга көнүгөбүз. Жана ошондой эле балдар, бүгүнкү сабагыбызды Кыргыз Республикасынын тил гимни менен баштайлы балдар. Келгиле, чогуу, ырдап, хор Кыргыз Республикасынын тил гимни.
Жакшы балдар. Ушул Кыргыз Республикасынын тилгиминин дайыма унутпай жаттап, ырдап жүргүлө балдар. Эми балдар, сабагыбызды баштай берели. 4-чү бетти ачкыла. Китебиңердин 4-чү бетин ачабыз. Саламдашуу, коштошуу, уңгу жана мүчө. Ачтыңар балдар? Биз саламдашуу адебинде кайсы сөздөрдү колдонушубуз керек? Саламдашып жатканда кайсы сөздөрдү кыргыз тилинде колдонобуз жана кантип алик алышыбыз керек? Ошол жөнүндө кеп кылабыз. Алгач жаңы сөздөрдү кайталайлы. Орус тилинде жана кыргыз тилинде кайталайбыз. Амансызбы? Здравствуйте. Здравствуйте. Амансызбы? Аманчылык. Здравствуйте. Көрүшкөнчө. До встречи. До встречи. Ушул сөздөрдү биз активдештиришибиз керек. Сүйлөө речибизде колдонушубуз керек. Мисалы, өзүбүздөн чоң ата, чоң эне, чоң ага эжелерибиз менен саламдашып жатканда кайсы сөздү колдонот экенбиз? Амансызбы деген кыргыз тилиндеги сөздү колдонобуз. Амансызбы чоң ата? Биринчи көнүгүүнү көрдүңөр балдар, окуй баштайбыз. Амансызбы тай ата? Амансызбы чоң эне? Эми ушул суроого жооп иретинде алик алуубуз керек. Алик алуу деген жооп кайтаруу деген. Саламдашуу, бул дагы саламдашууга кирет. Аманчылык деп жооп кайтарат экенбиз. Аманчылык байке, аманчылык апа, аманчылык. Улуулар бизге жооп кайтарат. Балам, аманчылык балам, аманчылык кызым. Айланайын, аманчылык. Антон менен сүйлөшүп калсак, өзүбүздүн досторубуз менен коштошуп атканда эми амансызбы, амансыңбы деп саламдашабыз. Аманчылык деп алик алып жооп кайтарабыз. Ал эми коштошуп атканда болсо кайсы сөздү колдонот экенбиз? Көрүшкөнчө кыргыз тилинде. Көрүшкөнчө деген сөздү колдонот экенбиз. До встречи. Антон, көрүшкөнчө, сак саламатта бол. Бермет, көрүшкөнчө, сак бол десек болот. Бактияр, сак саламатта бололу, көрүшкөнчө деп коштошот экенбиз. Жаңы сөздөрдү түшүндүңөр балдар? Маанисин түшүнсөңөр, ушул сөздөрдү кайталап, ошол сөздөр менен сөз акчтарын түзүүгө үйрөнгүлө балдар. Кийинки экинчи көнүгүүнү карайбыз. Үлгү боюнча сүйлөшкүлө дейт. Үлгү боюнча сүйлөшөбүз. Амансызбы чоң ата? Бул жерде чоң ата менен кыздын ортосундагы маекти көрүп турабыз, саламдашуу адебин көрүп турабыз. Аманчылык кызым. Чоң ата алик алып жатат, жооп кайтарып жатат. Ден соолугуңуз кандай? Рахмат, жакшы. Окууларың кандай? Чоң атасы кыздын окууларын сурап жатат. Жаман эмес. Жакшы барыңыз чоң ата. Бул жерде коштошууда жакшы барыңыз деген сөздү да колдонсок болот экен. Көрүшкөнчө деген сөздү да колдонобуз жана жакшы барыңыз деген сөздү да колдонсок болот экен. Жакшы бар балам. До встречи деген сөздүн көрүшкөнчө деп да которобуз жана жакшы бар деген сөздү дагы колдонсок болот экен балдар. Эми 3-чү көнүгүүнү карайбыз. Үлгү боюнча сүйлөшкүлө. Өзүңөрдүн жакын досторуңар, классташтарыңар менен кантип сүйлөшөбүз? Экинчи көнүгүүдө улуу адам менен сүйлөшкөндү үйрөндүк. Анда биз сылык түрүндө сыз, сиз, суз, сүз деген мүчөлөрдү билебиз. Ошол мүчөлөрдү колдонуп сүйлөштүк. Амансызбы деп. Эми доско жана классташыбызга кандай сүйлөшөбүз? Салам, Сабина. Салам, Коля. Кандайсың? Рахмат, эң сонун. Өзүңчү? Ден соолугун сураганда, окууларыбызды сураганда биз рахмат айтууну да унутпайлы балдар. Жаман эмес. Жакшымын деп жооп беришибиз керек. Көрүшкөнчө, Коля.
Көрүшкөнчө. Саламатта бол деп койсок болобу балдар? Саламатта бол деп коштошууну дагы унутпашыбыз керек экен. Эсибизге сактап калабыз. Эсиңе тут деген жерди карагыла балдар. Сабина, ден соолугуң кандай? Сабина бул досубузга, классташыбызга суроо узатып жатабыз. Ден соолук бул сөздү ден соолугуң деген сөздү талдап коелу балдар. Уңгусу кайсы? Сөздүн маани берген бөлүгү уңгу болот. Кайсыл сөз бул жерде кайсы бөлүк маани берип жатат? Ден соолук деген сөздүн бөлүгү маани берип жатат. Ден соолук бул уңгусу, уң деген мүчөсү. Сенин ден соолугуң бул канчанчы жактын мүчөсү? Уң деген мүчө. Сенин ден соолугуң экинчи жактын мүчөсү. Ден соолугуң кандай? Жекелик санда айтылып атат. Кийинки сөз айкашын окуйбуз. Чоң ата, ден соолугуңуз кандай? Кийинки сүйлөмдү окудук. Чоң ата, ден соолугуңуз кандай? Ден соолугуңуз деген сөздү дагы талдайбыз. Уңгусу ден соолук, уңуз бул сылык түрүндө экинчи жактын жак мүчөсү. Уңуз деген бул мүчөсү. Ден соолук, уңгусу. Жакшы балдар. Кийинки 4-чү көнүгүн карайбыз. Суроолорго жооп берип, улант кылады. Сенин атың ким? Сенин атың ким? Сен жооп беришиң керек. Сен канча жаштасың? Жооп берүүгө үйрөн. Кайсы мектепте, канчанчы класста окуйсуң? Ушул суроолорго ооз-эки жооп берип, дагы суроо түзүп келсеңер болот, балдар. Бул көнүгүү ооз-эки аткарылат. Ооз-эки аткарасыңар. Бул схеманы карап койгула дагы. Уңгу мүчө дейт. Мектепте деген сөздүн уңгусу кайсыл экен балдар? Мектеп уңгусу, те мүчөсү. Класс та. Сөздүн маани берген бөлүгү кайсы? Табы же класспы? Класс маани берип атат. Мектеп сөздүн маани берген бөлүгү уңгу деп аталат. Ал эми те, та деген бул мүчөсү. Мүчө эч качан маани бербейт. Сөзгө кошумча гана маани берет экен. Уңгу менен биргеликти турганда, өзүнчө турганда эч кандай маани бербейт балдар. Мүчө. Атың, ат. Ат деген сөздүн маани берген бөлүгү, ың деген мүчөсү. Канчанчы, канча уңгусу, нычы бул мүчөсү. Уңгу мүчөнү белгилегенди билесиңер, белгилеп жазып көнүгүү аткарасыңар. Экинчи квадраттын ичин карагыла. Уңгу мүчөгө ажыраткыла деп. Ушул үй тапшырма болот, балдар. Ушул 5-чи көнүгүүнү аткарып үйгө тапшырма. Жана квадраттагы партада 1-чи, биздин, 2-чи, ден соолугуңуз, окууң, атым, үйбүз деген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратып жазып келесиңер балдар. 5-чи көнүгүүдө суроо бергиле дейт. Ушул жерде суроо түзөсүңөр балдар. Жоопту карагыла. Бүгүн шейшемби. Бүгүн шейшемби. Ушул сүйлөмгө кантип суроо түзөбүз? Бүгүн канчанчы күн деп суроо түзсөк болот. Кыргыз тили 1-чи сабак деп турат 2-чи көнүгүүнүн ылдый жагын карагыла. 2-чи сүйлөмдү адаштым. 2-чи сүйлөмдү карагыла. Кыргыз тили 1-чи сабак. Кыргыз тили канчанчы сабак деп суроо түзсөк болот, 3-чү сүйлөмдү карагыла. Мен 2-чи партада отурам. Суроо түзөбүз. Мен канчанчы партада отурам деп суроо түзөбүз. Биздин үй 12-чи. Кантип суроолуу сүйлөм түзөбүз ушул сүйлөмгө? Биздин үй канчанчы үй деп айтсак болот экен, Биздин үй канчанчы үй. Мына ошентип балдар, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырманы жакшылап аткарып келгиле. 5-чи көнүгүү, 5-чи бет үйгө тапшырма жана уңгу мүчөгө ажыраткыла деген квадраттын ичиндеги таблицаны дагы үйдөн уңгу мүчөгө ажыратып белгилеп келгиле. Уңгуну
Билесиңер кандай белгилейт? Мүчөнү кандай белгилейт? Эстегиле балдар. Эстеп жазып келесиңер. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады балдар. Саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар.